Нуризат, мектептеги мугалим эжекемди билет белең? Ооба. Ошол эжекемдин айлыгы 1-октябрдан баштап Кыргызстандагы 120 миң педагог менен катар 30% көтөрүлгөн эле. Бирок ал айлыгы кантип көтөрүлүп, канча сом кошулганын түшүнбөй турат. Эмнеге? Анткени өкмөт бекиткен токтом боюнча мугалимдердин окуу сааты алардын билиминин деңгээлине жараша эсептелет экен. Ошондо 30% айлык баарына бирдей көтөрүлбөйт дегенби бул? Мен да ошону түшүнбөй, Билим берүү жана илим министрлигинин сайтын карап чыктым. Ал жака кирсем, аталган министрлик педагогдордун арасында туура эмес маалыматтар жана түшүнбөстүктөр жаралып жатканына байланыштуу маянаны жогорулатуу шарттары боюнча түшүндүрмө жарыялашыптыр. Демек, сенин эжеңе окшоп көпчүлүк эле айлыгы кантип көтөрүлгөнүн түшүнбөй жатышыптыр да. Ооба. Кел, андай болсо министрликтин жарыялаган маалыматы боюнча педагогдорго түшүндүрмө берип көрөлү. Туура. Демек, министрликтин түшүндүрмөсүндө бардык мугалимдер педагогикалык билимине карабай 30% жогорулаган айлык акы ала алышат. Тактап айтканда, педагогдордун маянасы саатына жараша эсептелип, окуу саатынын баасы билим деңгээлине жараша бааланат. Ошондо окуу саатынын баасы ар башка баа боюнча бааланабы? Ооба. Мисалы, орто кесиптик педагогикалык билимдүү адистердин бир сабагы 60 сомдон 78 сомго чейин. Бакалавр даражасы бар жогорку кесиптик билим берүү педагогдордун бир сабагы 67,5 сомдон 87,8 сомго чейин. Адис же магистр даражасы бар жогорку кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 75 сомдон 97,5 сомго чейин. Кызык, башталгыч класстардын мугалимдеринин окуу сааты деле ошол эле тартипте эсептелеби? Ооба, алардын деле окуу сааттары билим деңгээлине жараша бааланат. Бирок башталгыч класстын мугалимдеринин окуу сааттары өзүнчө эсептелген. Мисалы, орто кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 78 сомдон 93 сомго чейин. Бакалавр даражасы бар жогорку кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 87 сомдон 105 сомго чейин. Адис же магистр даражасы бар жогорку кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 97 сомдон 117 сомго чейин. Жок, баарына тиешелүү. Алар төмөнкүлөр. Жалпы билим берүү мекемелериндеги 78 миңдей мугалимдердин, мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги 8 миңдей тарбиячынын, кесиптик лицейлердин, өндүрүштүк окутуу боюнча 4 миңдей мастеринин, училище колледждердин 7 миңдей кызматкеринин, билим берүү тармагындагы дагы башка 23 миңден ашык кызматкеринин айлыгы көтөрүлгөн. Токтосоң, ошондо жогорудагы педагогдордун айлыгы жалпылап айтканда канча сомго чейин көтөрүлдү? Буга чейин 20 саат сабак берген мугалимдер 12,796 сом айлык алышчу. 1-октябрдан 4,301 сом кошулуп, алардын маянасы 17,097 сом болгон. Аптасына 36 саат иштеген тарбиячылардын маянасы буга чейин 13,367 сом болчу. Октябрдан тарта 4,384 сомго көбөйүп, жалпы 17,751 сом болот. Буга чейин аптасына 40 саат иштеген кесиптик билим берүү жайларынын мастерлери 10,474 сом айлык алышчу. Алдыда 3,630 сом кошулуп, алардын айлыгы 14,104 сомго жетет. Ал эми аптасына 40 саат иштеген атайын кесиптик билим берүү жайларынын окутуучулардын маянасы буга чейин 8,014 сом болсо, 1-октябрдан 2,241 сомго көбөйүп, жалпы 10,655 сом болот. Ошондо биздин мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп, керектөөлөрүн алганы даремети жетип калат турбайбы? Ооба, бирок күтө туралычы. Ноябрь айында ушул теманы улантып, эжекелерибиздин айлыгын дагы бир ирет сурап чыгып, чындап эле көтөрүлүппү же жокпу билебиз. Эгер видеобуз жаккан болсо, лайк басыңыз, бөлүшкөндү унутпаңыз. Жана бизге жазылыңыз.